Учурда пенсия убактылуу токтотулат. Эгерде пенсионер пенсиясын 3 айдан ашык Кыргыз почтасынан албаса же 6 айдан ашык коммерциялык банктардан албаса, эгерде счетунда кыймылсыз жатса, пенсиясында кыймыл болбосо, ошол пенсионер менен байланыш түзүлбөсө, анда пенсиясы социалдык фонддун эсебине кайтарылат. Айыптык боюнча пенсиясын айта кетсек, пенсионер медициналык социалдык эксперттик комиссия атайын дайындаган кайрадан көбөлөндүрүү мөөнөтүнө келбей калса, көрсөтүлгөн мөөнөт өтүп кеткен күндөн кийинки айдын 1-күнүнөн тартып пенсиясы бул учурда дагы 3 айга токтотулат. Ал эми окуучу студенттер үчүн, багар көрүүрүнөн айрылган адамдар үчүн пенсиясы, эгерде кесиптик башталгыч, ортоңку же жогорку окуу жайларында окуп жатат деген тастыкталган документтерин тапшырбаса, бул учурда дагы 3 айга пенсиясы токтотулат. Эгерде пенсионер кайрадан өзү жашаган аймактык социалдык фонддун башкармалыктарына келип кайрылса, же болбосо социалдык фонддун жеке кабинеттери аркылуу онлайн кайрылса, бул учурда пенсиясы кайрадан жандандырылат. Ошол эле өлчөмдө ошол токтогон күндөн тартып кайрадан жандандырылып төлөнүп берилет.